Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 1-январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров 2030-жылга чейин өнүктүрүү программасы толук аткарыларын айтты. Президент Садыр Жапаров жыл жаңыраар алдында кыргызстандыктарга жолдогон куттуктоосунда 2025-жылы аткарылган иштердин айрымдарына токтолду. Бул жылы чек аралары биротоло такталып, демаркация иштеринин негизги бөлүгү аяктаганын эске салды. Чек аранын толугу менен чечилиши мамлекеттин коопсуздугу менен көз карандысыздыгынын бекем кепилдиги жана өлкөбүздүн туруктуу өнүгүшүнүн эң башкы фактору. Мурда өлкөбүзгө инвестор келсе экен деп самап келсек, бүгүн кайсы инвестордун шарты мамлекет үчүн пайдалуу экенин тандаган деңгээлге жеттик. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбар Ата бир кесе, Ала Тоо резорт туристик комплекси сыяктуу ири долбоорлорго дүйнөлүк ири инвесторлордун кызыгуусу мунун айкын далили, деди Садыр Жапаров. Ал өткөн жылда Кыргызстандын эл аралык аброю андан ары жогорулады деп билдирди. Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны сыяктуу маанилүү эл аралык иш-чараларды бийик деңгээлде өткөрүп, мурда дипломатиялык алакка катышыбыз жок бир катар мамлекеттер менен кызматташтыкты жолго койдук. Жогорку Кеңешке депутаттардын мөөнөтүнөн мурда шайлоону тынч, ачык жана адилеттүү өтүшү өлкөдө туруктуулук толук орногонун көрсөткөнүн олуттуу саясий жетишкендик болду. Биз быйыл 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасын кабыл алдык жана аны толугу менен аткарабыз деп айтылды президенттин куттуктоосунда. 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка Жапаров былтыр июнда кол койгон. Экономика жана коммерция министрлиги жаңы программа элдин жашоо деңгээлин жогорулатууга жана туруктуу экономикалык өсүшкө жетишүүгө багытталганын билдирген. Башкы стратегиялык максат 2030-жылга чейин ички дүң продукцияны 30 миллиард долларга чейин көбөйтүү. Бул ИДПнын номиналдык өсүш темпин жыл сайын 8-10% деңгээлинде сактоону талап кылат. Программанын артыкчылыктуу багыттары болуп, жаңы жумуш орундарын түзүү, индустриялаштыруу, айыл чарбасын жана агро өндүрүш тармагын өнүктүрүү, туризм, энергетика, транспорттук коридорлор жана экспорттук потенциалды жогорулатуу. Ошондой эле административдик аймактык реформанын экинчи этабын өткөрүү саналат. Мындан тышкары билим берүү жана саламаттык сактоо системаларын өркүндөтүү сыяктуу социалдык маселелерге көңүл бурулаары айтылган. Дагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диактин цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1, Владимирская, 34, К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Жылдын жыйынтыгы боюнча Кумтор компаниясынын кирешеси 124 миллиард сомдон ашты. Кумтор Gold компания жабык акционердик коомунун 2025-жылдын 12 айындагы өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн түшкөн кирешеси 124 миллиард 216 миллион сомдон ашты. Компаниянын 2025-жылдагы таза кирешеси 59 миллиард 286 миллион сомду түздү. Үстүбүздөгү жылдын 12 айында Кыргыз Республикасынын бюджетине салык жана башка милдеттүү төлөмдөр түрүндө 21,5 миллиард сомдон ашык каражат төлөнөт. Ал эми дивиденд түрүндө 13 миллиард 48 миллион сом которулду. 2025-жылдын аягына чейин алтын өндүрүүнүн көлөмү 12 тоннадан ашмакчы. Владимир Путин Садыр Жапаровду жана Кыргыз элин куттуктады. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду жана Кыргыз элин жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди.
Орус лидери өлкөлөр ортосундагы стратегиялык өнүктөштүк жана союздаштык мамиле жогорку деңгээлде турарын белгилеген. Биз албетте саясий, соода экономикалык, гуманитардык жана башка тармактарда жемиштүү кызматташтыкты активдүү түрдө мындан ары да кеңейтебиз. КМШ, ЭЭП, ЖККУ, ШКУ жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында аракеттерибизди координациялайбыз деген ал. Өлкө башчыга жана элге жаңы жылда чын ден соолук, бакыт таалай, бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүүнү каалаган. Туман жолтоо болбойт. Манас аэропортуна заманбап жарык системасы орнотулууда. Манас эл аралык аэропортуна заманбап жарык сигнал берүү системасы орнотулууда. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору компаниясынан билдиришти. Туман мындан ары тоскоолдук жаратпайт. Манас аэропортунда КАТ-3 орнотулууда. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирген. Маалым болгондой, Манас эл аралык аэропортунда 3-категориядагы заманбап жарыктандыруу системасын орнотуу иштери улантылууда. Бул долбоорду ишке ашыруу учуулардын коопсуздугун жана аэропорттун ишинин ишмердүүлүгүн жогорулатуудагы маанилүү кадам болуп саналат. КАТ-3 системасын орнотуу коюу туман жана начар көрүүнү шарттарындагы учактардын учуп конуусуна мүмкүндүк берип, каттамдардын кечигүү жана жылдыруу коркунучун бир кыйла азайтат жана аба кыймылынын туруктуулугун жогорулатат. Жарык белги берүүчү жабдууларын орнотуу эл аралык жарандык авиациянын стандарттарына ылайык жүргүзүлүп, Манас аэропортунун инфраструктурасын андан ары модернизациялоого багытталган. Бул учурда ар бир конкреттүү учурда конуу боюнча акыркы чечимдик аба кемесинин экипажы аба ырайынын шарттарын жана учактын эксплуатациялык мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен кабыл алат. Манас эл аралык аэропорту алдыңкы технологияларды ырааттуу түрдө ишке ашырып, аймактын негизги авиациялык борборлорунун бири катары статусун бекемдеп келет деп жазылат маалыматта. Сууга түшүп кеткен дагы бир тазалыкчынын сөөгү табылды. Жептин техникалык каналына түшүп кеткен дагы бир тазалыкчынын сөөгү табылганын Өзгөчө ырдалдар министрлиги ырастады. Маалыматка караганда ал 62 жаштагы киши болгон. Куткаруучулар учурда 3-чү кишини издеп жатышат. Министрлик издөө күчөтүлүп, 150 адам чыкканын билдирген. Эсиңиздерге салсак, кырсык 30-декабрь күнү болгон. Бишкектин Свердлов районундагы Жептин техникалык каналына тазалык мекемесинин 3 кызматкери түшүп кетип, кечээ бирөөнүн сөөгү табылган. Нариман Түлеев кайрадан куса турганы айтылууда. Аз күн мурун Нариман Түлеев интервью берип, элдин кыжырына тийип, соц тармакта катуу талкуу жаратты го. Жарымы төгүн, жарымы чын, жарандардын көөнү үчүн дегендей апырт майы да аныгы да айтылды окшойт. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин короосуна таш ыргытып жамандап ага жалдырган эмесмин деген маанайды божурады. Ал эми төмөндөгүдөй кечирим сурап бир киши жазган. Убагында бул кат коомчулуктуу талкууга жем таштаган эле Кыргызда жыгылганды теппейт деп айтылат. Бирок бул эргул андай баалуулуктарды карабайт экен. Эми ары жагы түшүнүктүү эмеспи? Анан калса ал азыркы бийликке да кыйынсынгансып, өзүнчө менсинип сүйлөгөнү кандай? Ишенген түркүгү бар окшойт. Айтмакчы буга чейин ЦУМ тараптагы курулушунан көргөнбүз. Нариман Түлеев УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин астында келиндей ийилип, эпилдеп калган болчу. А жерде мыйзамсыз жасап жаткан иштери үчүн тил уккан. Сыягы Нариман Түлеевдин бизнес империясы текшерилери. Эгерде өткөндөгүдөй көз будамайлоо жактары ачыкталса, кайрадан кусабы, кызык аңыздар тарап атат деп жазган Араба Кейжи сайты. Майлуу суу лампа заводунун 550 кызматкери убактылуу өргүүгө чыгат. Майлуу суу лампа заводунун 550 кызматкери убактылуу өргүүгө чыгаарын президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгармыктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда инвестор табылып, иш жанданганга чейин жумушчулар эмгек акысы сакталбаган шартта өргүүгө жөнөтүлүүдө. Ишканада 3 айдан бери маяна бериле элек болчу. Учурда аны төлөө боюнча өкмөттүн тескемеси даярдалып жатат. Заводко инвестор тартуу багытында иштер жүргүзүлүп жатат. Маселе облустук бийликтин көзөмөлүндө жана тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте чечүү боюнча иштер улантылат деп айтылган маалыматта. Мындан тышкары өз каалоосу менен жумуштан кетүүнү каалаган кызматкерлерге мыйзамга ылайык тиешелүү кенемте төлөнөрү белгиленди. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында $15,000 керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондо эле кызык калбады. Акыркы күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап. Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип
жардам сурап чыгып атам сиздерден. Сураныч Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Түрмөдөгү 69 жаштагы аял акыйкатчыдан жардам сурады. Абактагы 69 жаштагы аял акыйкатчыдан эркиндикке чыгууга жардам берүүнү суранганын омбудсмен институтунан кабарлашты. Жамиля Жаманбаева кечээ Кыргызстандагы аялдардын жалгыз түрмөсүнө барган, жардам сураган аял рактын 3-стадиясында экени аныкталган. Мекеменин медпунктунда дарыланып жаткан 7 аял дары-дармектин тартыш экенин айтышкан. Ал эми абактагы балдар үйүндө 5 эне ымыркайлары менен жашап жатат. Бөбөктөрдүн эң кенжеси 2 жумалык. Энелер керектүү нерсенин баары бар экенин билдиришкен. Жапаров Путиндин резиденциясына жасалган чабуулга тынчсыздануусун билдирди. Президент Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путиндин Новгород облусундагы мамлекеттик резиденциясына жасалган чабуул тууралуу кабарларга терең тынчсыздануусун билдирди. Бул Украинадагы кризисти жөнгө салуу боюнча учурдагы сүйлөшүү аракеттерине доо кетирет, деди өлкө башчы. Эске салсак, дүйшөмбү күнү Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Киев режими 29 декабрга караган түнү Россиянын президенти Владимир Путиндин Новгород облусундагы резиденциясына 91 учуксуз учуучу аппараттар колдонуу менен террордук чабуул жасаганын, бардык дрондор абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынганын, жабыркагандар тууралуу маалымат жок экенин билдирди. Министрдин айтымында, Киев режиминин жасаган террордук чабуулуна карабастан Россия АКШ менен сүйлөшүү процессинен чыкпайт. Бирок Россиянын сүйлөшүү позициясы кайра каралат. Номер 13 округда кайра шайлоо өткөрүү үчүн 18,5 миллион сом сарпталат. БШК Жогорку Кеңешинин депутаттарын номер 13 округ боюнча кайра шайлоонун күнүн, ошондой эле анын даярдоого жана өткөрүүгө кетүүчү чыгымдардын сметасын бекиткен. Шайлоо 2026 жылдын 1-мартына дайындалды. Республикалык бюджеттен 18 миллион 507 миң сом бөлүнөт. Сметага шайлоону уюштуруу жана маалыматтык камсыздоо, шайлоо комиссиясы мүчөлөрүнүн жана ишке тартылган жарандардын эмгек акысы, тамак ашка берилүүчү суткалык төлөмдөрү киргизилген. Борборлоштурулган сатып алуулар, участоктарды техникалык жактан жабдуу, маалыматтык материалдарды даярдоо, окутуу иш-чаралары жана командировкалык чыгымдарда да каралган. Эсептөөлөр 15 адамдан турган 1 округдук шайлоо комиссиясынын жана 965 адамдан турган 94 участкалык шайлоо комиссиясынын ишинин негизинде жүргүзүлдү. Анын ичине АСУ операторлору жана шайлоочуларды идентификациялоо үчүн жабдуулар да кирет, деди БШК. Эске сала кетсек, 9 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясы 30 шайлоо округдун ичинен 29-да добуш берүүнүн жыйынтыгын бекиткен. 13 округдагы шайлоонун жыйынтыгы мыйзам бузуулар катталгандыктан жокко чыгарылган. Эрежеге ылайык кайра шайлоо 1 айдын ичинде дайындалат. Ага мурдагы 14 талапкердин бири да катыша албайт. Байсалов Атамбаевдин сыйлыктарынан ажырашы боюнча комментарий берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 7 каналдагы маегинде Алмазбек Атамбаевдин бардык наамдарынан ажыратылганына комментарий берген. Ал президенттин жарлыгы соттун өкмүн аткаруу максатында чыгарылганын белгилеп, бул азыр жаңылык болуп жатканына таң калган. Экс-президент макамынан ажыратуу жараяны президентке импичмент жарыялоого тете процесс. Ошол сыяктуу эле башкы прокуратура катышып комиссия түзүлөт. Ал Конституциялык соттон өтүп, Жогорку Кеңештин депутаттарынын 3-төн 2-си да чечимди колдоп бериши керек. Биз баланчанын экс-президент статусу алынган деп жүрөбүз. Бирөө гана мурдагы президент макамынан ажыратылган. Ал Алмазбек Атамбаев 2019-жылы июнда Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы Атамбаевди экс-президент намынан ажыраткан, деди Эдил Байсалов 7 каналдагы маегинде. Ал ошондой эле мурдагы президенттин ишмердүүлүгүнө тарыхый баа берилип жатканын кошумчалады. Чүйдүн Байтык айылындагы 10 гектар жерге IT шаарча курулат. Чүйдүн Байтык айылындагы 10 гектар жерге IT шаарчанын курулушунун баштоо пландалууда. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин 2030 жылга чейинки иш-чаралар планында айтылган. Документке ылайык эмдиги жылы Digital Kyrgyz Hub долбоорунун башкы планы бекитилип, техникалык, экономикалык негиздемеси жана долбоордук документтери даярдалат. IT шаарчада резиденттер үчүн кеңселер, акселераторлор жана жасалма интеллект жана киберкоопсуздук борборлору, билим берүү кластери, турак жай жана социалдык объектилер, ошондой эле Tier 3+4 деңгээлдеги дата борборлор кирет. Долбоор ишке ашса кеминде 5000 жумушчу орду түзүлүп, 200гө жакын IT компания жана стартап президент катары иш алып барары күтүлүүдө. Министр Досмамбетов дарыгерлерге МИГтен 5000 батир кезексиз берилерин билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Каныбек Досмамбетов медицина кызматкерлерине мамлекеттик ипотекалык компаниядан кезексиз 5000 батир бериле турганын билдирди. Бул тууралуу министр 30 декабрда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун онкология жана
онкогематология бөлүмдөрүнө, ошондой эле балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборуна барганды айтты. Орчундуу маселе болчу президентибиз колдоп берди. Дарыгерлерге, министрликте иштегендерге ипотекалык үйлөрдөн 5000 баттыр кезексиз бериле турган болду. Буюрса бул иштин башталышы гана, деди министр. Буга чейин медицина кызматкерлерине жана мугалимдерге мамлекеттик ипотекалык компаниядан жеңилдетилген шартта баттыр берүү маселеси көтөрүлүп келген. Жогорку Кеңештин 21 майдагы жыйынында ошол кездеги депутат Элдар Абакиров МИКте мугалимдер жана дарыгерлер үчүн өзүнчө тизме түзүлүшү керектигин айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 26 сентябрда мамлекеттик ипотекалык компанияга жаш мугалимдерге 0% шарты менен турак жай берүү планын иштеп чыгууну тапшырган. Буга чейин МИГ аркылуу Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында 70 000 баттырлуу көп кабаттуу үйлөр курулуп жатканы айтылган. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Ош жана Манас шаарларына туура келет. МИГ аркылуу үй алууга 40 000ден көп адам кезек